Assalamu алейкум, ардактуу замандаштар, кадырман мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, кымбаттуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, сак саламатсыздарбы? Бир аз ден соолукка байланыштуу, сыркоолоп калганыңызга байланыштуу сиздер менен 10 күндөн бери эфир аркылуу көрүшпөй, YouTube'тан сиздер менен саламдашпай калдык эле. Мына бүгүндөн баштап Кудай буйрса, мынакей сиздер менен дал ушул экран алдында сиздер менен кездешип турабыз. Мен силерге бул чыгарылышта дал ушул Баткен шаарындагы валюта курсундагы олку-солку болуп жаткан бүгүнкү күнгө каратагы рубльден доллардын курсуну билип берем. Бүгүн күнгө шейшембе 13 декабрь 2022 жыл, жылдын аякта бараткан мезгили Баткен шаарындагы ношу сиркеп турган мамлекеттик РСК банктагы курсту силерге көрсөтүп коеюн. Тиги алыста экранда турат экен, экранда силерге көрүнбөсө айтып кетейин. Евронун бүгүнкү күнгө карата баасы 90 сом 50 тиен болуп жатат сатып алуу. Ал эми доллардын баасы 85 сом, сатуу 86 сом. Ошондой эле орус валютасы рубльдин бүгүнкү күнгө карата баасы 1 сом 32 тиен сатып алуу болсо, 1 сом 38 тиен сатуу болуп жаткан кези. Бул албетте мамлекеттик банктардын бирөөсү РСК банкындагы бүгүнкү күнгө карата көрсөтүлгөн валюта курсу. Билбейм эмнегедир бүгүнкү күндө ушундай рубльдин куну кайра түшүп бараткан мезгили. Бул албетте кейиштүү, себеби дегенде рубльдин куну түшкөнү бул биздин алыстагы Россия мамлекетинде иштеп жаткан мекендештерибиз үчүн чындыгында бул жакпаган терс көрүнүш десем боло турган сөз. Силерге азыр мен частный банктардагы, жеке банктардагы курстун дагы бирөөсүн силерге көрсөтүп кетейин. Азыркы учурда Баткен шаарында жеке банктарда валюта курсу кандай? Мынакей силер көрүп турасыздар, Ислам финансылык борбору Бакай банкын, ошо Бакай банктагы бүгүнкү күнгө карата көрсөтүлгөн валюта курсуну силерге айтып кетейин. Бир аз частныйда бир аз жогору турат экен. Мынакей көрүп турасыздар, доллардын бүгүнкү күнгө карата 85 сом болсо, евро 90 сом 50 тиен, ал эми рубльдин куну 134.45, так 1 сом 34 тиен болуп жаткан учур азыркы учурда. Сатып алуу албетте сатуу болсо 1 сом 40 тиендан эсептелип жаткан мезгили. Казак теңгеси 0.12 тиенга багланып жаткан кези. Мына урматтуу көрүүчүлөр, Баткен шаарында негизи саналуу банктар болсо, мен силерге бир эле мамлекеттик банктагы курсту жана жеке банктардагы курсту көрсөтүп коюуну туура келдим. Албетте биздин канал менен бирге болуңуздар, силерге ар дайым дал ушул Чабарман каналы аркылуу өлкөбүздө болуп жаткан ийгиликтүү иштерди, өлкөбүздө болуп жаткан коомчулукка керектүү кызыктуу материалдарды сизге ар дайым сунуштап турабыз. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Бул видео силерге жаккан болсо, сөз түрдө лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.